Саламатсыңарбы балдар? Айлана чөйрө менен тааныштыруу жана кеп өстүрүү сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен Абдиева Таалайгүл Токтобаевна болом. Бардыгыңарды кирип келген жаңы окуу жылыңар менен куттуктайм. Силерге ийгилик каалайм. Айлана чөйрө менен тааныштыруу жана кеп өстүрүү сабагында биз силер менен айлана чөйрө менен таанышып, андагы жандуу жана жансыз жаратылыш, андагы өзгөрүүлөрдү билебиз. Ошондой эле жомок, ыр окуп, табышмактарды табабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы саламатсыңбы мектеп? Мектептеги жана көчөдөгү жүрүм-турум эрежелери. Биз бүгүн балдар силер менен мектепке саякатка барабыз. Саякатка барыш үчүн даярданып алышыбыз керек. Балдар, айткылачы, биз эмне алып барабыз мектепке? Мен азыр силерге табышмак жашырам, силер ошол табышмакты табасыңар. Жапсам бекем жабылат, чапмак улпум чабылат, китеп, калем, дептерим баары мага салынат. Бул эмне? Азаматсыңар, китеп кап. Китеп капка биз эмнелерди салабыз? Келгиле анда чогуу окуу куралдарын атайлы. Сызгыч. Сызгыч бизге түз сызганга жардам берет. Калемсап менен жазабыз. Түстүү карандаштар менен биз сүрөт тартабыз жана аны боёйбуз. Жөнөкөй карандаш, өчүргүч, пластилин, дептерлер, альбом, түстүү барактар. Мынакей балдар, баардыгын салып китеп кабыбызды даярдап алдык. Анда эмесе баарыбыз чогуу мен айткан ырды кайталайбыз. Жуунуп, таранып, күзгүгө каранып, курсакты тойгузуп, мектепке баралык. Мектепке бара жатканда балдар, биз көчөлөр менен, чоң жолдор менен барабыз. Ал жолдордо машиналар абдан көп болот. Ошон үчүн балдар, биз жолдо жүрүү эрежелерин билишибиз керек. Кана анда эмесе жолдо жүрүү эрежелерин кайталап алалы. Жолдо жүрүү тартибин эсте, бекем сактагын. Жолду кесип өтөрдө эки жакты байкагын. Асфальт жолдун бетинде ак сызыктар чийилген, жөө адамдар өтсүн деп ушул белги илинген. Ушул белгилерди менен өтөбүз. Кесилишкен жолдордо жарык көт үч бөлөк жол кыймылын иреттеп, кезек менен өткөрөт. Бул эмне балдар? Бул биздин жардамчыбыз жол чырак, же болбосо светофор дейбиз. Азыр силерди жол чырак өзүнүн көздөрү менен тааныштырат. Кызыл жарык күйгөндө токто деген белги бул. Жашыл жарык күйгөнчө жолдон өтпөй токтоп тур. Сары жарык күйгөндө даярдан күткүн. Абайла, жолдон дайым өтүп жүр, жашыл жарык жанганда. Жашыл жарык жанганда жол ачыгын билдирет. Жолдо жүргөн адамдар баары жатка билишет. Мынакей балдар, жолдо жүрүү эрежелерин бардыгын кайталап, жаркыраган мектебибизге жетип келдик. Саламатсыңбы мектеп? Бул балдар мектеп. Мектептин айланасы таза, абдан кооз, бак-дарактар көп. Спорт аянтчалары, ошондой эле балдар ойнот турган аянтчалар дагы бар. Бул эмне балдар? Бул коңгуроо. Коңгуроо бизди сабакка чакырат. Келгиле анда саякатыбызды мектептин ичинде уланталы. Мектептин ичинде көптөгөн бөлмөлөр бар. Аларда класстар окушат. Биз бир класстык бөлмөгө кирип, ичи менен таанышабыз. Бөлмөнүн ичи жарык, таза болот. Бул парталар. Алар силер отуруп жазганга ылайыктуу. Ал эми бул болсо такта, ага боор менен жазабыз. Класстын ичинде дагы көптөгөн көрсөтмө куралдар бар. Балдар, мектеп жактыбы? Мектепке биз эмне себептен барабыз? Туура айтасыңар.
мектепке билим алган барабыз. А билимди бизге ким берет? Мугалим берет. Мектепте ичинде жүрүүнүн эрежелери бар. Анда азыр балдар силер менен ошол эрежелер менен таанышалы. Мугалим киргенде ордубуздан туруп, саламатсызбы деп учурашабыз. Эгерде оюбузду айткыбыз келсе, кыйкырбастан, талашпай, бири-бирибизди сыйлап, кезектешип жооп беребиз. Тартипти, тазалыкты сактайбыз. Азыр балдар мен силерге мектеп жөнүндө ыр окуп бергим келип атат. Баарыңар кунт коюп, эстеп калгыла. Мектепте билим кени бар, үйрөнөмүн билемин. Шыңгыраса коңгуроо, классыма киремин. Окуу менин таалайым, окуу менин тилегим. Мынакей балдар, ырда айтылгандай эле мектепке биз билим алганы барат экенбиз. Көп нерселерди мектептен үйрөнөт экенбиз. Анда келгиле. Сабагыбызды бир сыйра кайталап алалы. Мен азыр силерге тапшырма берем. Тапшырманы кунт коюп угуп, аткарабыз. Балдар, 4 сүрөттү көрүп турасыңар. Ушул 4 сүрөттүн ичинен кайсыл сүрөт ашыкча? Азаматсыңар. Машина ашыкча. Эмне үчүн? Ал оюнчук. А калгандары окуу куралдарына кирет. Кийинки тапшырмабыз. Кайсы сүрөттөгү жүрүм-турум эрежелери туура эмес? Туура, азаматсыңар. Мынакей балдар, биз силер менен мектепке саякатка барып, мектеп жөнүндө көп нерсени билип алдык. Окуу куралдарын билдик. Азыр болсо биз силер менен кичинекей китепче жасайбыз. Ал китепче жасаш үчүн бизге ак барак керек. Анан түстүү карандаштан кара карандаш алсаңар болот, же болбосо фломастер менен иштесек болот. Ошондой эле кайчы ала аласыңар. Эгер даяр болсоңор, анда чогуу баштайлы. Ак баракты тең ортосунан бүктөп алабыз. Мынакей балдар, тең кылып бүктөп алабыз. Ортосунда мындай сызыкча пайда болот. Кайчы менен ушул сызыкчадан 2 тилке кылып баракты бөлүп алабыз. Мына мындай 2 тилке пайда болот. Бул тилкенин бир учун клей менен клейлейбиз, кылдап иштейбиз. Анан кийинки тилкени чаптайбыз. Мынакей балдар, мына момдай болгон узун тилкече пайда болду. Эми муну китепче кылып жасайбыз. Ичин көздөй бир бүктөйбүз. Биз чаптаган жерге чейин, мынакей, чаптаган жерге чейин бүктөдүк. Андан кийин артка бүктөйбүз. Эми кайра да бир жолу алдыга бүктөйбүз. Мынакей балдар, бизде мына мондай жакшынакай китепче пайда болду. Эми балдар, китепчебиз көңүлдүү болуш үчүн биз карандаш менен, азыр мен тарткандай кылып, китептин башкы бетине сүрөт тартабыз. Мынакей, момундай кылып тартсаңар дагы болот. Анан ошондой эле мына мындай кылып тартсаңар дагы болот. Бул силердин өзүңөрдүн каалооңордой. Түстүү кагаздардан дагы жасасак болот китепчени. Ар бир китепче балдар, китептин аты болот.
Мисалы үчүн бул китепче бүгүн биз мектеп жөнүндө окуу куралдары жөнүндө сүйлөштүк. Ошон үчүн бул китепчени окуу куралдары деп ичине силер окуу куралдарынын сүрөттөрүн тартсаңар болот. Мисалы сызгычтын, карандаштын, альбомуңардын сүрөттөрүн тартсаңар болот. Бардыгыңардын китепчеңер абдан кооз болду болуш керек, мен ишенем. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен бүттү. Кийинки сабакта жолугушканга чейин сак саламатта болгула.